الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cemaat bugünkü sabahımızın teması tüyüşük же қайғы. Ошентип түшүнөлү. Жыйынтыгын мазмунун сабактын эң аягында жүрүшүндө түшүнөбүз иншалла. Бизде акылман анан данышман деген жакшы сөз бар. Бизде мектепте окуп жүргөндө эле акылмандардын сөзү, данышмандардын сөзү деп адабий чыгармаларда көп келет. Бирок көпчүлүгүбүз акылман ким, данышман ким экенин билбей келебиз. Акыркы кездерде илимдүүлөрдө, даават сапарында же эки адамдын ортосундагы чырды, тос тополоң, уруш жаңжалды басууда кичине хикмат менен сүйлөсөң деген сөз аралаша баштады. Хикмат деген сөз аралаша баштады. Акылман ким деп көпчүлүгүнөн сураса акылын иштеткен, данышман ким десе дагы бир жооп бериши мүмкүн. Мисалы, менин ушул алаканымдын так ортосунда бир кара точка болуп, ушул чоң проблема түйшүк болсо, ушул түйшүккө түшүп, түйшүк менен жуурулушуп жашап жаткан адамды ошол жерден сууруп, жүр деп ээрчитип, арактан, зинадан, сүткорлуктан сууруп алып чыгып кеткен инсанды акылман деп аталат. Ал акылман. Анткени ал акылдуу инсан. Акылын иштетти, акыл менен Кудайды тааныды. А данышман ким десе, ошол кара точка болгон зинага, кудайсыздыкка, Кудай сактасын, арака, рибага адамды жеткире койбой, тосуп, жаннаттын жолуна салып койгон адамды данышман дейт. Акылмандан данышман жогорураак турат. Түйшүккө адамды жеткирбейт. Аллах баарыбызды ушундай данышмандардан кылсын. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бериле турган сыпат. Акылман, данышман, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам деп биз пайгамбарды мактоо иретинде кошуп сүйлөйбүз. Ошондой хикмат менен жашаган бир кишиге доорунда бир инсан келип калды. Bir danışman, akılman, çoğun alımga bir kişi gelip mehmum, kaygıga batkan, kapaga çömülgön, tüyüşük, turmuş tiriciligi anı bir otolu bağıntıp algan, aябай kıynalgan, bunday şey aytkanda. Gelip, eyyuhel hakim, laqad ataytuk ve ma li hile mimma ana fihi minel hamd. Mağa түшкөн түйшүктү көтөрө албай, ушул түйшүктөн кантип чыгууну билбей, анын жолун издеп, жообун угуш үчүн сизге келдим. Данышманым, акылманым, кандай кылып мага жардам бере аласыз деди. Ал болгон түйшүгүн, проблемасын жаадырып отурду. Бүттүңбү деди данышман. Бүттүм. Анда سأسألك سؤالين وأريد إجابتهما. Эки суроо берем, бирок экөөнүн тең жообун жашырбай, так, анык, ачык айт деди. Баягы суроо менен келген кишиге данышман кайра суроо берип койду. Эми суроо менен келген киши исал, сураң деди. Кайсы суроо ошол эки суроо? قال الحكيم
Akılman sorap atat danışman. Eci'te ila hâzihi dünya ve ma'ake tilkel meşâkil. Azır mağa arızdanıp, kapalanıp, ıylap, göz yaş kılıp, kaygırıp aytıp atkan problemaların menen enеңдin kursağынан çoğu törölgönsün mü? Uşu jerge tüşüşüň menen enеңdin jatından çıkıp törölüşüň menen oşol problemalar sen menen koşu kelgenbi? Dediler. Kalala. Yok. Kaçan geldi? Bu tüşük azır mağa arızdan atkan tüşüğün kaçan geldi? Bunu işti jasaganımdan keyin anan momunda oldu. Tigi işti jasaganımdan keyin anan tigindey oldu. Demek enеңdin jatından çoğu gelbeptir da bu. Yok. Ol birinci sorum cevabı aldım dedi. Emekin sorum var. Hal setetruku dunya ve ta'khud ma'akel meşakil? Aylanamızdagı jarık dünyönü taştap kara жерди jamınıp mürzögö ketip bartkan adamlar siyaktı bolup bir gün ölsöň, dünyönü bir otoda taştap azırkı maga aytıp atkan tүйшük толгон токой проблемаларың менен кошо кетесиңби? Alıp ketesin bu şey problemanı tiyaka. Dediler. Kale la. Yok. Al problemanı bu şey kalat dedi. Kale el-hakim. Emrun lem te'ti bih ve len yezheb ma'ak el-ecder alla ye'khud minke kulle hadel ham. Bul tüşük seni menen koşa törölbösö. Ölgönüңde seni menen koşa ketbese. Anda buğa kaygırının gereği yok. Buğa kaygırının gereği yok. Törölgönüңde Kuday saktasın. Törölgönüңde riba menen, zina menen koşa törölüp, ölüp atkanыңda da riba menen, zina menen ölü turgan bolsaң, oşoga kaygırsaң bolmok dedi. Törölgönde appak bolup günösüz törölöbüz. Ketip bartkanda толгон токой günöni alıp ketebиz. Uşuga kaygırsaң bolat dep atat. Munu menen emnen aytkım keledi. Allah öz ayetine estağfirullah. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Kim bir aramdın eşigin açı ile gire turgan bolsa, Allah ağa ondan 100'gö çeyinki adaldın eşigin cevap taşlaydı. Bir ile aramdın eşigin açıp girip alsa, ondan 100'gö çeyinki adaldın eşigin cevap taşlaydı. Oşol adaldın, jabılgan adallardın birincisi tiştemi aramdan payda ola başlaydı. Lukması tamağı. Al kursaka bargandan keyin duası kabul bolboydu. Namazı kabul bolboydu. Töösүнөн öýde kötörilbeydi. Günөөsü keçirilbeydi. Kim bir ele aramdın eşigin cevap taşlasa, Allah ağa ondan 100'gö çeyinki adaldın eşigin açıp taşlaydı. Allah öz ayetine söylüyor. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim Allah'tan çındap korksa, Allah oşol bendesine, bendesi kıynalıp jürgen işten bir çıgуу jolun görsetip koyat. Vıhıt beret degen söz, bir çıgуу jolun görsetip koyat. Antı biletim bolbostan, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبِ. Bendesi esepte bütalgız taraftan rızkı verip koyat, adal. Esepte bütalbaydı. Kayaktan geldi. Kim jönöttü, kim berdi? Bir adamdı sebep kılıp rızkı verip koyat, esepte bütalbay kalasın. Büröler uğulun üylöp, kızın turmuşka çıgarış üçün kredit aladı. Boldu büttü. Uşunu menen ondan 100'gö çeyinki adal eşigi jabıldı, Kuday saktasın. Büröler turmuşka bergen kızın törköletip üyüne kudagyn çakırış üçün ubaktulu kredit aladı. Büröler 5-6 yaşar bolup kalgan balasını sünnetke oturguzuş üçün de kredit alıp atadı. Büröler jön ele baka şaka gülüp, dostoru menen şerine ötkörüş üçün kredit alıp atadı.
Кредиттин түрі аябай көп. Аты арғандай жағымды. Аябай. Шақ ете түседі құлағыңа. Мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Арақты. Заман аяғында түрді ысымдар менен атай башташады. Жағымды қылып. Дейді. Өткенде біреу айтады маға. Бөдөнөнүн сүті деп. Ама? Бөдөнөнүн сүті емнекен дедім. Білем не дедім. Мен өмірімде бөдөнөнүн сүтін көрелекім десем, тегіне тергеп атады дейді. Тергебей қал дедім. Арақты бөдөнөнүн сүтіні. Бөдөнөнүн сүтінен айланып кетсін ашар. Құды шыл сияқты рибаны арғандай ысымдар менен ипотека деші мүмкін. Үстөксүз насыялар деші мүмкін. Күрөөгө коюлбаган карыздар деши мүмкүн. Ар кандай ысымдар менен бизди урап чулгай берет. Этият болгула. Убактылуу түйшүктөн кутулуп, şu ayalım üy dей берди эле, üy алып берейинчи, тынабы жагың, тилиң тынабы деп туруп, банктан карыз алып, üy алып берип койгон менен бир карыздан кутуласың, бир түйшүктөн, аялыңдын жемесинен кутуласың, бирок 10-дон 100ге чейинки жемеге дуушар болосуң. Андан кийин уйкуң мурдагыдай болбой калат. Чыр десе деле банк чалып атат дей бересиң. Түшүңдө жалаң банкты түш көрө баштайсың. Түшүңдө жалаң акчаны түш көрүп, ошол жака жеткире албай жүрө бересиң. Чайнап атсаң деле, жеп атсаң, ичип атсаң деле банк аркылуу жеп ичип каласың. Ошол себептен иттакулла, Кудайдан коркула, Кудайдан корколу. Мына ол түйшүк, ал убактылуу түйшүк. Бул өтүп кете турган түйшүк. Сабыр кылсак, арамдын эшигин жаап койсок, Аллах бизге 10-дон 100ге чейин адалдын эшигин ачып берет. Арамдын эшигин ачып эле алсак, болду бүттү. 10-дон 100ге чейинки адал эшигин Аллах бизге жаап коет, Кудай сактасын. Данышмандуулук менен акылды иштетип, сабыр кылып Кудайдан береке тилей турган болсок, анда сөз түрдө түйшүктөрдөн кутулабыз. Көрсө табииндер, Аллахым ырыскыма береке бер дейт экен. Анан жандагысы берекени токтото туруп, биринчи Аллахым көбүрөөк ырыскы бер десе жок. Береке деген ал Алланын бендесине билгизбей жөнөткөн армиясы сыяктуу. Эгер Алланын жөнөткөн берекеси ырыскыма түшүп калса, бармактай наным өмүрүмдүн аягына чейин жетет деген. Бармактай наным ал адалдан келет деген. Бир уртам суум мага да жетет, өзгөгө да жетет, а ичиме киргенде ал ден соолугумдун пайдасы үчүн жутулат деген. Ошол себептен Аллахым ырыскыма, үйүмө, перзентиме, аялыма, өзүмө береке бер деп бардыгына береке сураш керек. Аялыбызга береке түшсө, тили тыйылат, кыйнабайт, кредит ал, жашынакай болот. Перзенттерге түшүп бара турган болсо, кабил уга турган болот, намазкан болот. Ата-энеге түшө турган болсо, бизге бейиштен башка эч нерсени тилебей турган болуп калат. Өзүбүзгө береке түшө турган болсо, башка бирөөлөргө суктанып тиктебейбиз. Намазыбызга береке түшө турган болсо, рия үчүн окубайбыз. Кайрымдуулугубузга түшө турган болсо, жалаң Аллах сүйгөн жака кетет. Ошол себептен Аллахым ырыскыма анан жашоомо береке бер дейли. Амин. Аллахумма иннека афувун карим, тухиббул афва фа'фу анна я рахим. Аллахым бизди өзүң сынап, өзүң жөнөткөн убактылуу дүйнөлүк түйшүктөрдөн өзүң куткар жана өзүң бошоткун. Жашообузга, Аллахым ибадатыбызга өзүң береке берген. Бирахметика я архам. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум.